АКШ чет өлкөлөргө грант жана насыяларды берүүнү токтотту. Кыргызстан үчүн кесепети кандай болот? Саламатсыздарбы, урматтуу Политклиника медиасынын көрөрмандары, биз детектор берүүсүнүн алкагында саясий жана социалдык проблемаларды анализдөөнү улантабыз. АКШнын президенти Дональд Трамп АКШнын тышкы жардамын кайра баалоо жана кайра берүү жөнүндөгү буйрукка кол койду. Документ АКШнын бардык тышкы программаларын 90 күнгө токтотууну талап кылат. АКШнын мамлекеттик департаментинин маалыматына караганда, бул чечим каралып жаткан жардам көрсөтүү программаларынын натыйжалуулугун жана өлкөнүн тышкы саясатынын шайкештигин баалоо үчүн кабыл алынган. Ага ылайык АКШнын мамлекеттик департаменти 24 январда Израиль менен Египетке аскерий жардам көрсөтүүдөн тышкары бардык чет элдик жардам программаларын токтотту. Политклиника медиасы детектор берүүсүнүн алкагында АКШнын президенти Дональд Трамптын чыгарган буйругу Кыргызстанга кандай таасир тийгизерин анализдеп көрдү. Аталган буйруктун күнгөй тескейи. АКШнын мамлекеттик катчысы Марко Рубио 25 январдагы буйрукка ылайык чет элдик жардамдардын көбүнө төлөмдөрдү 90 күнгө тоңдуруп, жаңы гранттарды берүүнү убактылуу токтотту. Буга чейин АКШнын президенти Дональд Трамп бул каражаттарды бөлүштүрүү анын тышкы саясатына туура келеби же жокпу текшерүүнү тапшырган. Бирок 28 январда Вашингтондогу сот АКШ президенти Дональд Трамптын администрациясынын бардык федералдык гранттарды жана мамлекеттик жардамдардын түрлөрүн тоңдуруу жөнүндөгү буйругун убактылуу бөгөттөгөн. Башкаруу жана бюджеттик кеңсесинин көрсөтмөсү күчүнө киргенге аз калганда, судья Лорен Алихан коммерциялык эмес уюмдардын, чакан бизнес ээлеринин жана саламаттыкты сактоо тармагындагы адистердин өкүлдөрү болгон бир нече адвокаттык топтордун доо арызын канааттандырып, убактылуу буйрук чыгарган. Судья өз чечимин Ак үйдүн буйругун орду толгус зыян келтирүү коркунучу бар деп негиздеген. Ошондой эле өкмөт тоңдурула турган программалардын толук көлөмүн билбейт деген судья. Америкалык маалымат каражаттарынын жазганына караганда, Трамптын чечими башка нерселер менен катар университеттик гранттарга, чакан бизнес үчүн насыяларга, айлана чөйрөнү коргоо долбоорлоруна жана гендердик ар түрдүүлүккө колдоо көрсөтүүгө да тиешелүү. АКШдан Кыргызстан акыркы жылдары 1 миллиард 363,8 миллион доллар алган. Дональд Трамптын буйругунун негизинде жардам тоңдурулган өлкөлөрдүн катарында Кыргызстан дагы бар. АКШ Кыргызстанга ар кандай программалар аркылуу жардам көрсөтүп келет. АКШ өкмөтүнүн Кыргыз Республикасындагы жардамынын максаттары демократиялык институттарды чыңдоо, кеңири экономикалык мүмкүнчүлүктөрдү колдоо, аймактык коопсуздукту чыңдоо, адам укуктарын жана мыйзам үстөмдүгүн урматтоону жогорулатуу, саламаттыкты сактоо жана билим берүү тармагындагы өнүгүү көйгөйлөрүн чечүү болуп саналат. Бирок АКШнын президентинин чет өлкөлөргө грант жана насыяларды берүүнү токтоткондугу тууралуу социалдык тармактарда ар кандай пикирлер жазылып келет. Айрымдары токтоткону жакшы болуптур десе, АКШнын колдоосу Кыргызстан үчүн маанилүү деп жазгандар дагы жок эмес. Мисалы, Өткүрбек Рахманов аттуу Facebook колдонуучусу өзүнүн баракчасында төмөнкүдөй пикир калтырган. Курултайда айтылган максатсыз каржылоо деп саналгандыктан Гостеп тышкы каржылоону токтотту. Антпесе Гостеп эмес балекеттеп болсо дагы биздин НПОчулар, эркин медиалар, эркин журналисттер, иликтегиштер, укук коргоочулар, эксперт чалыш болуп талдагыштар дей койчу. Американын нанын жеш үчүн Кыргыздын канын төккөнгө даярдардын баары бүгүн Гостептин кыйындарын жөн эле сууга алып барып, сугарбай эле кайра алып келип күн көрүп жүрүшөт. Мындайларды профессионал мошенниктер деп атаган эле туура болот го. Байденди алдашты, эми Трампты канча экен көрөбүз го. Ооба, бул сыяктуу батыштан каржыланган медиаларга, укук коргоочуларга ырас эле болуптур деген сыяктуу пикирлер дагы бар. Бирок алар менен кошо мамлекеттин айрым маанилүү социалдык билим берүү тармагындагы, саламаттыкты сактоо тармагындагы, айыл чарба багытындагы долбоорлору да токтоп жаткандыгын унутпайлы. Мисалы, АКШнын мамлекеттик департаментинин расмий маалыматы боюнча 2001 жылдан 2024 жылга чейин Кыргызстанга 1 миллиард 363,8 миллион доллар каражат бөлгөн. Жардамдын негизги бөлүгү АКШнын эл аралык өнүгүү агенттиги аркылуу келген. Алардын айрымдарын санап өтөлү. USAID аркылуу Кыргызстанда саламаттыкты сактоо тармагына тагыраагы кургак-учукка каршы күрөшүү жана алдын алуу боюнча программаны колдоого 4 миллион 600 миң доллар, пандемиялык грипп жана башка жаңы пайда болгон эпидемияларга каршы күрөшүүгө 3 миллион 271 миң 576 доллар, ВИЧ-СПИДке каршы күрөшүү үчүн 2 миллион 434 миң 583 доллар, айыл чарба багытына 2 миллион 50 миң доллар, сот системасынын жана башка негизги мамлекеттик институттардын ачыктыгын жана отчеттуулугун күчөтүүгө 2 миллион доллар каражат каралган. АКШ каржылоосунун негизги бөлүгү өкмөттү жана жаранды коомду өнүктүрүүгө, бизнеске, саламаттыкты сактоого, айыл чарбага жана билим берүүгө жумшалат. Ошондой эле эң жакыр аймактарга басым жасоо менен Кыргызстандагы жумуш орундарын түзүүнү жана экономикалык өсүштү колдоп келет. Кыргызстанга быйыл канча каражат пландалган?
АКШнын мамлекеттик департаментинин сайтындагы маалыматка таянсак, Кыргызстан үчүн 2025-жылга жалпысынан $39,6 миллион суралган. Анын ичинен эң көп сумма Европа, Евразия жана Борбор Азияга жардам көрсөтүү программасынын алкагында берүү пландалган. Бул каражат жергиликтүү өндүрүштү өнүктүрүүгө, билим берүү жана социалдык кызматтардын сапатын жакшыртууга жана ишканаларга экспорттук рынокторду диверсификациялоого жумшоо пландалган. Анын ичинен негизги сумманы $24,3 миллион Европа, Евразия жана Борбор Азияга жардам программасынын алкагында берүү пландалып жаткан. Бул каражатты экономиканы өнүктүрүүгө жана демократияны бекемдөөгө, адам укуктарын жана мыйзам үстөмдүгүн камсыздоого жумшоо пландалган. Ошондой эле каражат билим берүү тармагына, заманбап экономикага ыңгайлашкан жумушчу күчүн даярдоого, жаштардын арасында критикалык ой жүгүртүү жөндөмүн өнүктүрүүгө жана аялдардын ишкердик активдүүлүгүн жогорулатууга, массалык маалымат каражаттарынын көз карандысыздыгын чыңдоого жана калктын активдүүлүгүн жогорулатууга багытталган. Саясат талдоочу Эмил Жураев мурдагыдай көлөмдө жардам программаларынын болуусу мүмкүн эмес, кескин азаюусун күтүш керек деген пикирде. АКШ бийлиги бул чечимдин мамлекеттик чыгымдарды, сарптоолорду оптималдаштыруу максатында кабыл алып, бардык чыгымдарды кайрадан карап чыкмакчы болушту. Бирок максат ошондой болгондон кийин, албетте, мурдагыдай көлөмдө жардам программалары 90 күндөн кийин болуусу мүмкүн эмес, кескин азаюусун күтүш керек. Кыргызстанда АКШ тарабынан каржыланган көп программалар бар. USAID тарабынан, башка бир топ мамлекеттик мекемелер тарабынан келет. Коопсуздук жаатында да терроризмге каршы, наркотрафикке каршы мисалы. Анан албетте жалпыга белгилүү саламаттык сактоо, туризм, айыл чарба, айлана чөйрөнү сактоо жана башка көптөгөн тармактарда. Ал эми бийлик жактырбаган темалар боюнча келген гранттар жардамдын кичинекей эле бөлүгү экенин айтат. Саясатчылар бийлик жактырбаган адам укуктары боюнча, жарандык коом, демократия, мыйзам үстөмдүгү, билим берүү сыяктуу темалар боюнча келген жардамдар жалпы көлөмдүн кичинерээк эле бир бөлүгү. Сиздер менен Политклиника медиасы болду. Ушул жана башка жаңылыктардан кабардар болуу үчүн биздин каналга катталыңыз.